Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalımızın katılımcıları bugün 20 mart 2021 yıl. Men sizlerge mына ушул таза кандуу гисарлар тууралуу бир аз маалымат берип кетейин. Азыр бунун козулары мына көрүп атасыздар, туулган козуларын. Ушулар кандай кочкордон качкан. Ошол кочкорлорду мен сиздерге бир аз көрсөтүп кетейин. Мына караңыздар, таза кандуу гисарлар. Мен сиздерге телефон номерин жарыялап кетем. Мен буга даяр сиздерге базарларда гисар соолук койлорду тартып жүргөнмүн, гисар кочкорлорду. Эми аларды ээсинин айтымына караганда ошолор гисар кочкорлор деген. Мына ушулар 100% таза гисар кочкор соолук койлор, урматтуу көрүүчүлөр. Булардан таза кандуу гисарлар, мына караңыздар. Азыр мына ушул козулары өзүңүздөр көрүп турган. Азыр биз сиздерге мына ушул козуларды сунушталат элек. Эгер сиздер кызыккан болсоңуздар, бул козулар кандай кочкордон качкан деп кочкорду тамаша кылгыңыздар келсе, мен сиздерге ошол кочкорду көрсөтүп берейин, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, бул кочкор 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан мезгили азыркы күндө. Ээсинин айтымына караганда бул кочкор алганына 1 жылдын жүзү болду. Ошол өткөн жылы ошол Куут убагында койлоруна коюп, ошолордон уже кооз алып баштады. Ушул кочкордун козулары уже туулуп баштады. Эгер сиздерге жаккан болсо, ушул кочкордун балдарын ээси сатам деп жатат. Эгер акчасына туура келсе, келишип калсак, сатам деп айтты. Сиздер телефон номерине байланышка чыгып көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Арткы көрүнүштөрү мына эти да өтө толуу, семиз чындыгында. Азыр биз сиздерге ушул кочкордун боюнун бийиктигин да өлчөп берели. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр биз сиздерге жерге тийгизип, мына асты жагын, бул жагы мына караңыздар. 1 метр 1 сантиметр, 1 метр десек да болот. Ошо таза бою 1 метр. Эгер сиздер ушундай кочкорлуу болгуңуздар келсе, сөзсүз түрдө ээсине байланышка чыгыңыздар. Бул козулардын энеси дагы таза кандуу гисарлар. Мен сиздерге башында бир аз койлорду көрсөтүп кеттик, соолуктарды. Азыр дагы бир козуларды мындан кийин бирден алып чыгып, мына ушул жерге тартып көрсөтүп беребиз. Козуларды же энелерин дагы көрсөтүп берели сиздерге. Ошондо сиздер эгер кызыккан болсоңуздар, байланышка чыгып, ээсинен кеңири маалымат алып көрүңүздөр. Эгер мына өзүбүздүн местный койлору, жайдары койлордон ушул гисарларга аргындаштырып өткөрөйүн деген ниеттериңиздер болгон болсо, көп жылдан бери тажрыйбалуу ушул кочкордун ээси, ушул коронун ээси. Чындыгында өтө мындай түшүндүрүп, көптөн мен билишимче 5-6 жылдан бери ушул гисарды кармайт. Сиздерге кеңири түшүндүрүп, кеңири маалымат бере алат, буюрса жакшылап таанышып, маалымат алып көрүңүздөр. Дагы бир сыйра эскертип кетейин. Бул кочкор 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан мезгили мен
ооздорун көрдүм өзүм. Дагы бир кочкор мына ушул урматтуу көрүүчүлөр. Бул кочкордун жашы эсин айтымына караганда 4 тиштен 6 тишке өтүп аткан мезгил экен азыркы күндө. Мына көрүңүздөр, өтө телефонго чындыгында адам жанынан көргөн баары 1000 уккандан бир көргөн артык деген сөз бар го. Жанынан көргөн өтө чоң, өтө сынды кочкорлор, урматтуу көрүүчүлөр. Бул телефонго дагы кичинерээк көрүнүп калат. Ошондуктан камерага дагы кичинерээк көрүнүп калат. Жанынан көргөндө өтө сындуу, жакшынакай кочкорлор. Бул кочкорлорду ээси сатабы, сатпайбы, аны мен кочкорлор чындыгында сатылбайт. Эгер ушулардын коозларын алгыңыздар келсе, телефон номерине байланышка чыгыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул ушул акебиздин гисар кочкорлорду кармап ушул 5-6 жылдан бери тажрыйбасы ашкандыгын билебиз. Жол боюна келип калып эле ошол кочкорлорун көрүп калып, ушул тартып бир чыгарсам болобу деп ээсинен сурап тартып чыгардык, урматтуу көрүүчүлөр. Бул гисар койдун ээси бизди чакырып, буну реклама кылып бер деген жок. Ошол мен сурасам, ошо коозларынан эгер оң баасына келишип же жакшы бир келишип калсак, ошо сата турган убакта сатамын, ошого телефон номеримди жайгаштырып койсоңор болот деп ээси айтты, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан биз сиздерге баарын ошол болгондой айтып берүүнү аракетин кылайлы. Биз ушул жерге келип, ушул гисар койлорду ушул бактан, мына фундаменттин арасынан көрүп калып, тартайлы деп ээсинен сурандык. Ошондо ээсинин макулдугу менен мына ушинтип кочкорлору дагы бар экен. Мына ушинтип тартып көрсөтүп берип атабыз. Мүмкүн ушу биз аркылуу сиздер дагы ушул кочкордун ээси менен байланышып, мүмкүн мамиле түзүп, бир гисар кочкорлугу же гисар коозлуу болууга мүмкүнчүлүктүр. Мүмкүн эгер бизден каташылыктар кеткен болсо туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз мына ушул видеонун арасына ушул туура түшүнүңүздөр, бул кочкордун коозлары жок болуш керек. Буну жакында эле алды менимче. Алса керек ээсинен. Кеңири буну дагы маалымат алып билесиздер. Биз жанагы алдыңкы кара кочкордун, ошо 2 тиштен 4 тишке өтүп аткан кочкордун коозлары мына ушул. Азыр мен сиздерге бирден экиден ээси тутуп берип аткандарын алып чыгып, ушул жерде көрсөтүп берейин. Мына ушул кочкорлор, бул жерде эркектери мына ушул экөө эркек кочкорлор экен. Кооз кочкорлор. Ургаачылар дагы азыр алып чыкса сиздерге көрсөтүп берейин. Мына караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, куйруктарын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, коозу жаңы бир 10 күн ичинде куйруктары мына ушундай анча билинбейт. 1 ай же 20 күн өткөндөн кийин кадимкидей куйруктар мындай бөлүнүп, чындыгында айтканда чырайына чыгып баштайт. Эгер таза кандуу гисар болгон болсо. Булардын энелери дагы 100% гисар койлор, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр булардын ошол соолук койлорду дагы сиздерге көрсөтүп беребиз.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы бир жолу кайталап кетели. Экран бетине телефон номерин жайгаштырдык. Сиздер сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Эгер ушундай кисар коозулуу, кооз кочкорлуу же болбосо соолук ургачы коозуларын ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө байланышка чыгып көрүңүздөр. Биз ушул убакка дейин кисар кочкорлорду тартканбыз. Кисар кочкорлорду тартып ушул эме биздин YouTube'дан көргөндөр же болбосо ушул мүмкүн күндү бирөөлөр аркылуу көрүп ушул кисар койлорду, кочкорлорду алган адамдарды дагы билебиз. Мүмкүн сиз биз аркылуу биз себепкер болуп сиздерге мүмкүн болушунча түшүндүрүп көрсөтүп берүүнү аракетин кылып атам, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер сиздерге ушулар жаккан болсо байланышка чыгыңыздар. Мына буйруктарын караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошо аркан кочкорлор козулары бул бир жуманын тегерегиндеги козулар экен ушулар. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгер кызыккан болсоңуздар сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Мына ушу таза өзү экен, а? Ушундай көрүңүздөр буйруктарын. Эси бирден тутуп дагы көрсөтүп берип атат эркек ургачыларын. Ушундай көрүңүздөр да. Aldın tıkandı mı? Aldın tıkandı. Бул жерге эки кочкор, эки ургачы кылып бөлүп дагы көрсөтүп атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол алдыңкы кеткен мына ушул чоңурактары эркектер. Мыналар ургачы козулар, экөө эркек кичинекелер. Куйруктарын караңыздар, өзгөчөлүктөрүн. Минекей эми биз сиздерге ушул кисар коозулардын энелерин көрсөтүп кетели. Минекей урматтуу көрүүчүлөр, соолук койлорду да сиздерге бир сыйра колдон келишинче көрсөтүп кетели. Сиздер биздин видеолорго лайкты басып, эгер каналга катталып болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Биз колдон келишинче ушул мал жандыктарын буйруса жакын күндөрдө сиздерге ушул жылкыларды, аттарды, ушул тайларды, ошолорго көбүрөөк басым жасап, ошолорду көбүрөөк тартып берүүнү аракетин кылайын. Мен өзү ошолорго анча басым жасабай атам, себеп биздин ушул катталуучулардын комментарийлерге караганда ошол мал жандыктарын көбүрөөк сурангандар үчүн мен ошол жактарды көбүрөөк тартып атам. Ошол жаш эркек ургачты, кокторду, ошол букаларды жана саамыйларды. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көңүл буруп карап туруңуздар. Мына ошол кисар соолук койлор, булар таза кандуу кисарлар. Эгер ээси ушул соолук койлорду да сата турган болсо, мүмкүн байланышып да
көрсөңүздөр, мүмкүн сатып алар аны ээсинен маалымат алсаңыздар болот. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз колдон келишинче мына ушул гисар койлорду сиздерге көрсөтүп берүүнү аракетин кылдык. Сиздер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Ой пикирди комментарий калтырыңыздар. Неге мен жакынырактан да тартып көрсөтөйүн сиздерге. Булардын куйруктарын караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жел мындай кандай десем, мына желиндери да өтө толо. Булар эч качан кыйналбастан козуларындагы өтө оңойчулук менен багат. Бир жума деле козу уже чоң өнүгүп калган. Берки жайдары козу кошкорлорго салыштырмалуу өтө тез чоңоюп кеткен. Көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздерге колдон келишинче тартып бердик. Эгер кандайдыр бир катачылыктар, кемчиликтер болсо, сөзсүз түрдө комментарий жазыңыздар. Биз ушул катачылыктарды оңдоонун аракетиндебиз дайыма. Мүмкүн болушунча сиздердин көңүлүңүздөргө жага тургандай кылып тартып. Биз мына ушу менен видеону жыйынтыктап, урматтуу көрүүчүлөр, сак саламатта ушул каналда кайра жолугушканча үй ичиңиздер менен амандыкта болуңуздар, бала чакаңыздардын жакшылык күндөрүн көрүп, оору сыркоодон алыс болуңуздар.